Сальзман ким болгон? Сальзман Батыш Европадагы эскичиликке тиешелүүнүн баарына каршыбыз деген уран менен жашаган катмардын динге жана метафизикага байланыштуу бардык баалуулуктар расмий жайлардан алынып ташталган мезгилдин жана Франция революциясынын Европанын көбүн таасирине калтырып жаткан учурдун кишиси. Башкача айтканда 18-кылымда жашаган Жан-Жак Руссо, Робеспьер сыяктуу реформисттардын замандашы. Бирдей окуу жайларда окуганы менен диний ишенимин сактай алган бир канча агартуучунун бирөөсү. Диний реформалар башталган жана дин саясатка курал катары пайдаланып калган лютерандык Германияда 1744-жылы жарык дүйнөгө келген. Башталгыч билимин Эрфрутка жакын жайгашкан Соммер шаарында атасынын жанында алат. Алгачкы диний билимди диндар үй-бүлөнүн кызы болгон апасынан алган. Атасы Бонифаций чиркөөсүнүн башкы кечили болгон. Али кичинекей чагында эле андан латынча окуганды үйрөнгөн. Жаратылыш койнунда жаратканды эстөө үчүн, таануу үчүн бат-баттан чыгып турган атасы дайыма Сальзманды да ээрчитип алчу. Ага Аалам китебинен диний сабактарды берчү. Сальзман эскерүүлөрүндө мындай деген эле: эгер апамдан жана атамдан алган ыйман сабактары болбосо, мен натуралист табиятка ишенген агартуучулардын катарында орун аларым шексиз эле. Бирок алардан алган ыйман сабактарымдын арты менен Кудайга болгон ишенимим такыр солгундаган жок. Ушул күнгө чейин канчалык тажрыйбалуу агартуучу болсом деле, ошол ыйман сабактарынын пайдасын көрүүдөмүн. Йена университетинде окуусун улантып жаткан учурда студенттердин кыз эркегине карабай аралашып алып, уят сыйды жыйыштырып коюп, жашоо турмуш өткөрүп жатышкандарын көрүп, алардан жаа бою алыс каччу. Ошондуктан университетте бир да досу болгон эмес. Бош убакыт табаары менен жаратылышка чыгып жараткан тууралуу ой жүгүртүүгө сүңгүчү. Ал өзгөчөлүк маркум атасынан оошкон эле. Педагогикалык билимдер факультетин аяктаган соң кайрадан атасынын очогуна келет. Көп өтпөй теология факультетине тапшырат. Бул бөлүмдү да ийгиликтүү аяктаган соң кичинекей шаарчанын чиркөөсүндө атасынын кесибин улап башкы кечилдикти аркалайт. Вазыйпасын аткарып баштаганынын алгачкы айларында эле адам тарбиялоонун канчалык татаал иш экенин түшүнөт. Эл эмне айтса кунт коюп угушуп, бирок чиркөөдөн сыртка чыгаары менен өз билгендерин кылышчу. Сальзман чоңдорго таасир бере албаганына капаланып, Кудайга кайрылып үшкүрүнө эле. О Кудай, наадандыктын ичинде сүзүп жүргөн бул адамдарды көнгөн адаттарынан баш тарттыруу кандай гана оор иш. Табият койнунда ой жүгүртүүгө, жаратылышка суктанып жаратканга шүгүр келтирүүгө чыгып жүргөн күндөрдүн биринде бир суу чаяндын 2 баласын ээрчитип жүргөнүн көрүп калат. Суу чаян эмне кылса балдары да жазбай ошону кайталап жатышкан болот. Атасы сыяктуу алар да чогуу чуркап жүрүшкөн. Дал ошондо Сальзманга мындай бир ой келет. Балдар чоңдордон көргөн нерселерин кайталап атып, ошол нерсени көргөн адатка айлантат. Андай болсо, тарбияны балдардан башташым керек. Бул чечим анын жашоосунда ойдун мөөрүнө айланат. Кайрадан атасынын айымагына келип, жалгыздыкта жашоо кечире баштайт. Кантип билим берүү формасын иштеп чыгам деп терең ойлонуп баштайт. Классикалык билим берүү системаларын аңтарат. Греция, Рим жана ислам педагогторунун илимий иштерин окуп чыгат. Ислам агартуучуларынын окуя аркылуу үйрөтүү методун абдан жактырат. Улам окуган сайын өзүнө керектүү жерлерин жазып алып турат. Көп убакытка созулган изилдөөдөн билим берүүгө колдонуучу жаңы бир топ принциптерди ойлоп табат. Бирок бул принциптерди, методдорду практикада сынап көрүп, анын натыйжасына жараша тажрыйбага таянып туруп, кемчиликтерин кайрадан иштеп чыгуу керек болчу. Максатын ишке ашыруу үчүн башталгыч класстарга мугалимдик кылууга бел байлайт. Ошентип кечилдиктен баш тартып мектепке иштеп баштайт. Бул мектеп Базедов аттуу бир агартуучу тарабынан ачылган эле. Базедов тартипти бекем кармаган, эски христиан окутуу методдорун жактырган жана аларды аткарууга аракет кылган кырс мүнөздүү киши эле. Мугалимдерине да аз маяна төлөчү. Анын үстүнө мектептин бюджети өтө аз болуп, акчаны толук айланта албагандыктан ар дайым кул мүнөздүү, жөндөмсүз, чала сабат кадрлар менен иш алып барчу.
Сальзман кара курсактын тойгонуна ыраазы болуп, мугалимдик жумушка кирет. Анын көзү акчада эмес эле. Болгону принциптерин сыноого окуучулар керек болчу. Бирок ал сыноолор оңойго турган жок. Базедов ага кайра-кайра кийлигишип, окуу тарбиялык методдорун өтө эле жумшак деп эсептечү. Балдарды эркек кылып, бизди да кыйнап жатасың деп сындачу. Айрыкча, Сальзмандын окуучулар жана ата-энелер тарабынан жактырылышы Базедовдун ичин тарытат. Акыры аны мектептин негизги принциптерин аткарган жоксуң деген шылтоо менен жумуштан кетирип жиберет. Сальзмандын ийгиликтери тегеректеги мектептерге чейин угулган эле. Бир ай мектептин ээсинин бизге иште деген сунушун четке кагып, кайрадан атасынын үйүнө келет. Ал эми өз мектебин ачууну көздөп жаткан. Базедовдон алган тажрыйба эч кимден буйрук албаш керектигин үйрөткөн. Бирок бир мектеп ачуу үчүн жетишерлик каражаты жок эле. Ошол аймактын герцогу акылдуу жана билим берүүгө маани берген адам эле. Сальзмандын ийгиликтүү иштеринен кабардар болчу. Бир күнү Сальзманды жанына чакырып, келген ордунан тура калып тосуп алат. Көпкө чейин маектешип, анын пикирлерин жакындан үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк табат. Акыры Сальзманды мектеп ачуу үчүн канча каражат керек болуп жаткандыгын сурайт. Ошол учурда герцог өзүндө да каражат тартыштыгы болуп турса да, керектүү акчаны берүүдөн качкан эмес. Акчаны берип жатып, Сальзмандын кысынып, ыңгайсыз абалда калбоосу үчүн назик жана көңүл көтөрүүчү тил менен «Бул заманда сиз сыяктуу көрөгөч жана ыймандуу мугалим табуу кыйын. Бул мектепти сөзсүз ачышыңыз керек. Суранам, бул акчаны алып коюңуз» деп берет. Сальзман бул кең пейил ак жүрөк герцогтун өмүр бою унуткан жок. Кийин күн сайын сабак баштаарда окуучулары менен бирге ушул кайрымдуу кишиге дуа кылышчу. Сальзман каражаттын бир бөлүгүнө мектеп салуу үчүн жер тилкесин сатып алат. Калган акча менен мектепти салып баштайт. Эртең менен эрте баштап күн батканга чейин жумушчулар менен кошо иштечү экен. Эң оор жумуштарды дагы эч чарчабай, тескерисинче кубануу менен аткарат. Анын бул кайратын көргөн жумушчулар дагы да көп иштеп, алган акчасын 2-3 эсе акташчу. Аны менен катар түн бир окумга чейин бөлмөсүндө жарык өчпөгөнүн жана дайыма окуп жатканын көргөн соң ого бетер таң калышат. Эч кимиси иш акысы туурасында маселе чыгарбай, колунан келгенин бардык аракети менен аткарышат. Курулуш бүткөн соң жумушчулардын көбү балдарын Сальзманга алып келип беришет. Тегеректеги мектептердин мугалимдеринен анын атын укпагандар калган эмес эле. Бай эмес экенин жана өздөрүнө көп деле маяна бере албастыгын билип туруп, бир топ идеалист мугалимдер Сальзманга келип жумуш сурашат. Жамаатчы кийим кийген, окуучулары менен бирге тамак жеген бул кишини жактырбаган киши жок эле. Окуучуларына мээримин төгүп, атасындай мамиле жасап, алардын терең сүйүүсүнө ээ болчу. Окугандарынан чыгарган сабактарга тажрыйбалардан топтогон натыйжаларды айкалыштырып, билим берүүгө ылайыкташтырып китептерди жазчу. Бул жумушту түнкүсүн кылып, күндүз мугалимдик ишин аткарчу. Алгач бала тарбиясынын негиздери аттуу китеп жазат. Анын артынан эле тарбиячыларга жана ата-энелерге тажрыйбалуу педагогдун кат аттуу эмгеги жарык көрөт. Ошол мезгилде жыл санагы 1784 жылды көрсөтүп турган эле. Билим берүүдөгү тажрыйбаларынын жыйнагын бардык жалпы агартуучуларга арнап, жаш кыздарды жана жаш балдарды тарбиялоо китеби деген эмгегин жараткан. Колуңуздагы китеп ислам тарбиячыларынын методунда жазылган алгачкы эмгеги. Таалим-тарбия үчүн атаган принциптерден кийин бул принциптерди ачыктаган жана түшүндүргөн бир канча окуя орун алган. Ислам агартуучулары мунун икая аркылуу үйрөтүү деп аташат. Бирок бул эмгекте Сальзман жаңылык жараткан. Принциптерди тескерисинен колдонгон. Мисалы, балаңыздын диндар болуусун кааласаңыз, ушуларды кылгыла дебейт. Тескерисинче, балаңыздын динсиз болуусун кааласаңыз, ушуларды кылыңыз деп жазган. Анын алдында дароо ошол принципти практикада көрсөтүүчү окуяны жайгаштырган. Эмне себептен ушундай кылганын сураган бир досуна мындай деп жооп бериптир. Мага принциптерди тескери колдонуу пикирин жаратылышты аралап жүргөндө, көлдүн жээгиндеги таштардын арасында көргөн суу чаяндар берген. Ошондуктан бул китеп дүйнөлүк педагогикалык классикалык китептердин арасында кадыр баркка ээ болгон. Ошол китеп дүйнөнүн көптөгөн тилдерине которулса да, баары бир Суу чаян китеби деген атын калтырбай келет.
Жамгыр басма үйү китепти кыргыз тилине которуп, кыргыз менталитетине, үрп-адатына ылайыкташтырып иштеп чыктык. Кайсы өлкөдө, кайсы аймакта туулбасын, бала деген баары бир бала деген пикирди карманып, китептеги чыныгы каармандардын түпкү атын өзгөртүп, кыргызча аттарды коюуну туура көрдүк. Менен катар чиркөөнүн ордуна мечит, кечилдин ордуна имам деген аталыштарды коюп, өзүбүздүн динибизге, салт-санаабызга ылайыкташтырып иштеп чыктык. Себеби бала тарбиясы бирдей болгону менен батыштагы немис эли менен чыгыштагы кыргыз элинин таптакыр окшобогон үрп-адаттары, менталитети бар эмеспи? Жазуучунун диний көз карашы исламга каршы келбегендиктен, аттарды жана окуянын жүрүшүн алмаштыруу китеп